Окуу жылы башталып, жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери облустагы бардык мектептерде окуучулардын жол коопсуздугун камсыздап турушту. Салтанаттуу иш-чарадан соң эле алгачкы сабак жолдо жүрүүнүн эрежелери жөнүндө болду. Айта кетсек, жыл башынан бери мектеп окуучулары катышкан 34 жол кырсыгы катталып, бир өспүрүм каза болгон. Ал эми 37 окуучу ар кандай жараат алган. Ошол ар бир мектепке азыр биздин жол кыймыл камсыздоо кызматынын кызматкерлери бөлүнгөн. Азыр ар бир кызматкер мектептердин жанына барып, ушу жаш өспүрүмдөрдүн коопсуздуктарын сактап турушат. Анан ушул барып ошол жерде бүгүн билим күнүнө карата майрамга ушул линейкаларга катышып, класстарга кирип, жол эрежеси боюнча түшүндүрүш иштерин жүргүзүшүп, бар жогу ошол мектептерден тактама алышат. 2018-2019 окуу жылында облус боюнча 11 миңден ашуун окуучу мектеп босогосун аттады. Жалпы окуучулардын саны 96 миңден ашат. Акыркы жылдары облуста жаңы типтүү мектептер пайдаланууга берилгени менен дагы деле билим уялары көйгөйлүү болуп келет. Айта кетсек, Баткен шаарында 2 орто мектеп билим алууга ыңгайсыз деп табылган. Шаарыбыздагы Кызыл жол жана Сыдык Айтматов орто мектептерине ушул кийинки башка айтканда 2019 жылга ушул жаңы мектеп куруу боюнча башка айтканда Кызыл жол мектебине 225 орунду, Сыдык Айтматов атындагы орто мектебине 325 орунду мектеп курууну планга киргизип кетти. Облус боюнча 26 мектептин курулушу жүрүп жатат. Анын ичинен 2 мектеп 2018 жылда пайдаланууга берилет. Деген менен курулушу башталып, көп жылдардан бери акча тартыш деген жүйө менен бүтпөй турган мектептер да бар. Алардын тагдыры бул жылы да чечилчүдөй эмес. 18 жылдын январ айыга келип туруп, үстүн шиферде бүтүрдү. Бирок ушул 4 жылдын беделинде курулуш ушуну менен токтоп калды. Тендердик компаниянын утканы боюнча мектеп 41 миллион 600 миллион, почти 42 миллионго бүтө турган бир мектепте 225 орунду. Муну мамлекет эми кичине бир бюджеттен акча болсо, şu бүтүрүп койсо боло турган эле мектеп. Жакында эле көрдүңүздөр, өзү биздин премьер-министрибиз келип, шаардын ичинде дагы 3 авариялык мектептен кабар алып кетти. Ошолорда киргизебиз деп, азыр бүгүнкү күнгө мага дагы кат менен кайрылып атышат. Дагы 6 райондогу авариялык мектептерди киргизүү турат да. Мен айткым келет, ошондо 6 авариялык шаардын 3 мектеби кирсе, бизде ушул ал эми облус боюнча башка авариялык мектептер калбай эле калат да. Мындан сырткары облуста 7632 мугалим эмгектенгени менен мугалимдердин жетишпестиги да көйгөйлүү болуп келет. Окуучулардын билим алуусунда толук кандуу шарт түзүү үчүн 200дөн ашуун мугалим тартуу зарыл. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.